عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري إمام بخاري رحمة الله عليه риwayat қылған хадисте Hazreti Abu Hurayra радиаллаху анхудан мындай риwayat келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Менің үмметімдің ар бири бейішке кирет" деді. Менің үмметімдің ар бири бейішке кирет. Ушул пайғамбарыбыздың айтқан сөзінде алымдар айтқан ең чоң сіз менен бізге берілген құш хабар айтылып жатады. Себебі ең Аллахтың берген улуу белеги бұл дүйнөдө иман болып есептеледі. Кимге имандуулук насип болгон болсо, ага өтө чоң үлүш берилди. Иман менен Алланы таанийбыз. Иман эң чоң дөөлөт эмне себептен? Анткени иман сиз менен бизди тозоктон сактап, түбөлүктү жыргалчылыкка, тактап айтканда бейишке кирүүгө себеп болот. Яни адамдын барлыгындагы, жашоосундагы эң чоң жакшылык Алла тараптан бул бейишке кирүү экен да. Бейишке кирүү экен. Бир адамга мисалы ачкыч бере турган болсо, сүйүнөт, үйдүн ачкычын берсе. 3 бөлмөлүү сизге үй берилди. Ачкычыны колуңузга карматты. Сүйүнөсүз, туурабы? Мен үйгө ээ болдум деп. Бирок сүйүнгөнүңүз ачкычтын себебинен эмес, үйгө кирип кетесиз ошо ачкычтын берекети менен. Иман Аллах тараптан берген эң чоң белек эмне үчүн? Себеби бейишке алып барат. Бейиш бул эң чоң неамат да. Ошол Аллахтын эң чоң белеги бул үммөткө болот экен. Куллу уммати ядхулунал жанна. Менин ар бир үммөтүм бейишке кирип кетет деди Пайгамбар алейхиссалам. Кыямат кайымда 120 сап болот. Саптын узундугу Аллага маалым бейишке кирүүчүлөрдөн. Алардын 80 сабы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн болот. Калган 40 сабы башка бүткүл пайгамбарлардын коомдорунун жыйналышынан болот. Яни 3төн 3 бөлүктүн 2 бөлүгү Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү да. Эң көп бейишке кирүүчүлөр сиз менен биз болобуз. Бирок илла ман яба, бейиштен баш тарткандар деп койду Пайгамбар алейхиссалам. Бейишке кирет экенбиз Кудайым буйруса. Бирок баш тартсак бейишке кирбейт экенбиз да. Сахабалар буну угуп таң калып сурашты: "Я Расулаллах, ман яба? О Аллахтын элчиси, бейиштен ким баш тартат? Бейишке да кирбейм деген адам болобу?" Десе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрежени баяндады. "Ман атаани дахалал жанна", ким мага моюн сунган болсо бейишке сөзсүз кирет. "Ва ман асани", ким мага моюн сунбаса, тоң моюндук кылса, алып келген нерсемди кабыл кылбаса, анын негизинде жашабаса, жашоосун мен алып келген нерсеге ээрчитпесе, факад аба, анда чындыгында ошол бейиштен баш тартты деди да. Ошондон урматтуу туугандарым, сиз менен биз эгерде өзгө жакшылык каалаган болсок, эң биринчи ойлоно турган нерсебиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү биздин жашообузда канчалык деңгээлде бар.